Анжелика турмушка чыга албай жүргөн бойдоктор үчүн таанышуу бурчун ачты. Ырчы Анжелика бул ирет жакын курбуларын, досторун ойлоп өздүк баракчасына төмөнкү билдирүүнү калтырган. Сүйүүсүн күткөндөр сүйүүсүн тапсын. Өзгөчө турмушка чыга элек курбуларым, досторум, билем, силер бир гана чыныгы сүйүүнү издөөдөсүңөр. Ушул видеонун астына таанышуу бурчун ачайын. Бойдоктор, таанышкыла деп билдирет Анжелика. Булак аргумент чекиткейди. 64. Она придет, и ты поймешь, почему не получалось ни с кем другим. И тут важно поверить ей, не отпустить и, может быть, даже впервые в жизни ни о чем не думать. Вы будете совершать сумасшедшие поступки, вы будете ошибаться, падать, подниматься, но каждую секунду чувствовать, что вы есть друг у друга. Гүлзат Мамытбек ыйлап отуруп калган жок. Дем берүүнү баштады. Кыргыз элинин гана эмес, планетанын деми болом деп коомчулукка дем берген айтылуу ырчы Гүлзат Мамытбек жакында эле үй бүлөсүндөгү чыр тууралуу ыйлап видео жүктөгөнү коомчулукка бир топ талкуу жараткан. Айрымдары Гүлзатка болушса, айрымдары аны табалашкан эле. Буга чейин Гүлзат Мамытбектин мурунку күйөөсү, балдары, байлыгы, деги эле жашоосу тууралуу коомчулук жакшы деле билчү эмес. Бирок үй бүлөдөгү чыр анын мурунку жашоосу тууралуу ачыктады. Гүлзат айын белгилүү ММК булактарына берген маалыматында күйөөсү менен кантип таанышып калганын, өзү айткан 3 кабат үйдү кантип салганын, канча акча тапканын, эмне себептен 3 баласы атасында калганынан бери баяндап бериптир. Атыгүл кызганычтан улам күйөөсү аны чекеге пистолет менен такагандан бери ыйлап айтканы бар. Акыркы жолу жолдошунан токмок жеп, колу жабыркаган Гүлзат Мамытбек үйдө ыйлап жатып калган жок. Ошол эле таңылган колу менен баягыдай эле элге дем берип, эми Баткен облусуна тренингке учуп бараткан видеосун жүктөдү. Мен ал үйдү жана балдарымды сөзсүз кайтарып алам. Жеңиш мен тарапта болот деген Гүлзат Мамытбек кайрадан элге дем берүүгө өттү. Булак заман чекиткейди.